Урматтуу калайык калк, жумурай журт. Эгемендүүлүккө ээ болгон мезгилдин соңку жылдарында өлкөбүздө оош кыйыш бир топ көрүнүштөр эл биримдигине бүлүк салган окуялар болуп кетти. Кара ниет, чагымчыл адамдар бир тууган эки элдин ортосуна жик салууга аракет кылышты. Ал кайгылуу окуялар менен да коштолуп кетти. Бул ачуу чындык. Бирок шибегени капкага талбагандай эле бул чындыкты дагы жашыра албайбыз. Мына ошондой өлкө башына караң күн түшүп турган маалда кара башын канжыгага байлаган, жанын тобокелге салып чыр-чатакты токтотуп, эки элди жараштырган эр азаматтарыбыз болду. Кээ бир өзүн баатыр сезгендер ал жака бармак түгүл караандары көрүнгөн эмес. Жаңжалды токтотуп, эки элди элдештирүүдө сап башында бүгүнкү улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы, министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Камчыбек Кыдыршаевич ташыйт тургандыгын эч ким тана албайт. Муну мен өз көзүм менен көрүп, ошол окуяларга катышкан адам катары айта аламын. Анын буга чейин эл кызматында болуп, эл уулу атанткан иштери да татыктуу бааланып жатканын эл да туура көрүп жүрөт. Бүгүнкү күндө өлкөнүн улуттук коопсуздугун чыңдоо, чек араны бекемдөө жана күч органдарын реформалоо боюнча жүргүзүп жаткан аракеттерин көз жаздында калтырууга болбойт. Мындан сырткары жакынкы эле убактарда азырынча элге беймаалым менин көз алдымда турат. Мамлекеттин кызыкчылыгы үчүн чейрек жыл бүтпөй келген зор иштерди бүтүрдү. Бул иштер азырынча сыр болуп турат, убагы келет, кийинчерээк ачыктайм. Камчыбек Кыдыршаевич, Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары, Кыргыз Республикасынын улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы. Кыргыз Республикасынын мамлекеттик сыйлыктары менен сыйлоо жөнүндө